да, мисалы муну караңыз, мына могу жерде эрип атыптыр. Нагрузка бар да бу жерде. Ушуларды оңдоңуздар. Карап, оңдоп ушул экини мээде старший болот да. Ушул экилерди карап туруш керек. Мисалы могу нагрузка болгон үчүн эрип атат. Ушул жерди оңдоңуздар. Ушундан келип өрт чыгат да. Бул көтөрө албайт, анан могу проводдор күйөт. Шуну эметиңиздер, оңдоңуздар. Калтырбаңыздар балдарды. Азыр эле келе калам мен. Булар уктап турат деген болбойт да. Булар уктап атып ошол момент сиз чыгар менен ойгонуп кетип, жана сиз коюп койгон обогревательдерге жабышып калышы мүмкүн. Калатсыңар. Мындай жука калайдан, жука трубадан коюлбаш керек негизи. Мур деген терезеден чыкпаш керек. Азыр сиз терезеден чыгарып койдуңуз, шамал башкача багытта бериле турган болсо, ичине изурат. Ичинде балдарыңыз, неберелериңиз уктап аткан болсо, күнчүп калат деген неме да бул. Алдын алуу да. Бүгүнкү болуп жаткан негизги иш-чаранын негизги максаты азыркы учурда кышкы өрт коркунуч мезгилинде турак жайларда өрт көп катталгандыгына байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин министрликтен өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Свердлов району боюнча азыркы учурда 5-6 кызматкер иштеп атат түшүндүрүү иштерин. Бүгүн ушул керамика жаңы конушунда турабыз. Мынакей азыр түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Буларга түшүндүрүү иштери именно ушул өрт коопсуздук боюнча. Азыр кышында билесиздер, үйдү жылуулаш үчүн эмне керек? Мештердин жана морлорун туура пайдалануу, электр шаймандарын туура пайдалануу, андан тышкары эки жакка чыгып кеткен учурларда жаш балдарды кароосуз калтырбоо, электр шаймандарын эки жакка чыккан учурда сеттен ажыратуу, ушул сыяктуу өрт коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.